Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүнкү биздин көрсөтүүбүз оор атлетика тууралуу болмокчу. Оор атлетика Кыргызстанда ушул Токтогул районунда жакшы өнүп жатыптыр. Анткени бүгүн өзүңүздөр күбө болосуздар. Бул жерге Бишкек шаарынан атайын спорт мектептеринен келип, жакын арада өтүүчү турнирлерге даярдык болуп жатыптыр. Анда эмесе көрсөтүүнү баштадык. Арча мырза, мына биздин көрсөтүүбүз бүгүн атайын Токтогул районуна келип, ушул оор атлетика боюнча сиздердин спорт залыңыздарды сиздер тууралуу көрсөттүк да. Ушу эмне себеби эмнеде ушунчалык Токтогул районунда оор атлетика өнүккөн? Себеби Кыргызстандын намысын ушул оор атлетика жагындачы Токтогул районунан чыккан балбандар көбүнчө коргойт. Сиздерге рахмат келгениңиздерге. Ошол биздин агайыбыз бар, Майназаров Эсенжан Молдодос, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген тренери, бизди көптөгөн чыган спортсмендерди чыгарган, спорт чеберлерин 30-40га жакын спорт чеберлери бар бизде. Азия чемпиондору бар бизде. Биздин даже Рио Олимпиада оюндарына 3-орунду алып келди Изат Артыкова, белгилүү болгондор бизди элибизди, жерибизди сүйүндүрүп, Кыргыз элин сүйүндүрүп. Ошондой эле Азия чемпиону Капаев Руслан бар бизде, Улан Молдодосов, Кутман Молдодосов, Шатманов, Элдияр агаларыбыз бар. Биздин агайыбызга чоң рахмат, ушул балдарды чыгартып, мына өзүңүзгө белгилүү болгондой спорт школанын балдары отурат бизде. Бизден берден тренировка кылышат, анан спорт школа тапшырып, ал жактан дальше алып кетишет. Ошол жактан за граница чыгып, ошол жактан Мелдешеге чыгып, жакшы байыркы орундарга ээ болуп келишип атат. Себеби демек ошол машыктыруучуда деп ойлойсузбу? Машыктыруучуда бизден анын баландан эле келет, бала аракет кылса берет да, аракет болбосо болбойт. Сиз өзүңүз машыктыруучу болуп иштейт экенсизби? Ооба. Кантип билесиздер ошого, мисалы, талантына карап аласыздарбы, же бардык адамдан чыгышы мүмкүнбү? Бала келет, мисалы үчүн келгенден кийин сразу эле тренерге көрүнөт, гибкостьтарын көрөбүз, өзүнүн физический данные жакшы болуш керек. Анан ошого карап даярдайбыз. Мисалы, башка спорттордо, мисалы, волейболго боюна карап алат, же болбосо кандай десем, жакшы секирген болот дегендей. Сиздер эмнесине карап аласыздар? Биз ошо бая айтып өткөндөй гибкость, биз ага эмеде эле бербейбиз, көңүл бурбайбыз, бою узун, бою кичинекей, физикасы данные жакшы болуп, гибкость жакшы болсо, ал көтөрүлөт. Жумшак болуш керек да. Чоюлуп турсаң, күчтүү болуп турсаң көтөрөсүң, техника керек бизге. Эки техникабыз бар, классический. Ал Олимпиада оюндарында, чемпионат мираларда, өзүбүздө Кыргызстан чемпионаттарында өтө турган классический упражнениялар бар, ошолор менен Мелдешке чыгабыз. Канча жаштан кабыл аласыздар? 10 жаштан баштап ала беребиз, 12 жаш, 14. Демек ошол Риодо өткөн Олимпиадага барган Изат Артыков да ушул жерде чыккан. Ооба, агайыбыздын колунан чыккан. Ушул жерде тренировка кылып, Бишкекке барып, Риодо көтөрүп, Кыргыз элин сүйүнтүп келди. Сүйүнтүп келген, бирок биздин мамлекетте бир аз колдоо таппай калды деп ойлоп калдык. Изат Артыков. Кандай көз карашыңыз кандай ошо жакта? Кандай дебезин бар бир биз үчүн чемпион бар бир. Ошентип айтабыз. Жерибизди сүйүнтүп келди, Кыргыз элин сүйүнтүп. Ким эмне деген чакта да ал Кыргыз элин чемпион, биз үчүн чемпион. Анда эмесе азыр ошол ыкмаларынан бир-экини көргөзүп өтпөйсүзбү? Көргөзөтөйүн. Рывок деп айтылат. Алыс кармайбыз муну колду. Рывок. Булкуп көтөрүү. Аны биринчи көргөзүп берем азыр. Алыс кармайбыз, алыс кармап, отуруп кол бош,
төштү ачабыз, мындай болбойт. Отурабыз. Штанга турган сайын өзүң эле туруп келе бересиң да. Жакын тартабыз өзүбүзгө. Рывок. Айтла. А бу толук көтөрсөк сет кылабыз. Эки башка да. Экинчиси талчок кармайбыз, кичине жакын кармайбыз да буну. Бутты жакын коюп, өтө мындай көзөк болбой калат. Жакын коюп, колу бош, бут менен турабыз бут эле. Резинадай чойлабыз. Кол бош. Кармап. Күчтүн баарын эки алып келебиз. Отырабыз, тура отырабыз. Ушу менен Штанганы көтөрүүдө канча экме бар? 2 ыкма бар. Классик упражнениялар. Эми бун тренировка келгенде ар кандай упражнениялар бар. Мына план менен иштейбиз. План жазып, Атай план түзүп ошого карап иштейбиз биз. Арча мырза, мына жерде чынында аябай жаш балдар бар экен, бул оор көтөрүү мындай ден соолукка зыян эмеспи? Жок, зыян эмес. Мисалы ата-энелерибиз жаш кыздарды айтат да, мисалы оор көтөрбө. Андай Билбейм, ал нерсе бизде болгон эмес. Мына башынан баштап кичинекейлер кылып келет, жакшы эл үстү, жер үстү сүйүнтүп келет, желек үстү көтөрүп. Андай нерсе болгон эмес. Эми кичине болушу мүмкүн. Тура ыкма жасаң эч кандай травма албайбыз. Демек ыкмаларды туура колдонуш керек. Тура колдонуш керек. Азыр бул жерде канча бала машык? Бул жерде көп, 50ден ашык. Эртең менен түштөн кийин болот. Андан кийин дагы түштөн кийин болот. Өзүбүздүн устатыбыз Эсенжан Майназаров алып барат. Кечкиси менен. Ошо азыркы учурда Бишкектен келишкен. Жакында 14-нөн 17-не апрелде эме болот. Кыргыз Республикасынын биринчилиги. Ошого даярданып келишти балдар. Азыр эртең келип түшөт да. Эми сборго келип келишет. Бир ай мурун эле келип кетишти. Сборный команда Кыргызстанга келип кетишти. Азыркы учурда спорт школанын балдары келип, эртеңки соревнования даярданып отурушат. Деге башка жака барса болбойбу? Таласка барса болбойбу? Нарынга барса болот? Бул жака болот. Эми ар кандай Таласка барат. Азыр барып турасыздарбы? Болуп турат. Көлгө барабыз, Ысык көлгө барабыз. Бишкекте болот. Ошо. Көптөгөн атактуу спортсмендер чыгарган да. Биз дагы ошо бул жактан келип тажрыйба алыш үчүн ушу башка шаардан көпчүлүк сборлорду ушул жакка келебиз атайын. Эмне дегенде бул жакта күчтүү балдар көп. Күчтүү жакка барсаң күчтүү болосуң дейт. Күчтүүлөр менен тирелишсең күчтүү болосуң дейт. Ошол себептен ушул жакка келип бат-бат келгенибиз ошол да себеп. Ана ар бир келгенибиз сайын балдар опыт алып, тажрыйбасы өзүп, көрсөткөн көрсөтмөлөрдө өзүп кетет. Себептер ошодон. Биринчиден бир опытный, мындай тажрыйбасы күчтүү. Мына өзүңүздөр көрүп атасыздар, келүүчүлөр, каалоочулар көп. Ушу Арип агайдын артынан мына буйруса көптөгөн балдар чыгат деген үмүттөбүз. Келечекте бир олимпийский чыгарат деген, олимпийский бир чемпион чыгарат деген үмүттөбүз да. Ана Арип агайдын иштеши буйруса жакшы. Биз менен дагы биргеликте иштешип атабыз. Биз келебиз, келсек баягы тоза болот дегендей жакшы эмеси менен, манайы менен. Рывок высекальный сет. Накрывать этебиз кичине жамбашта отуруп, бут менен, тас менен туруп, выход жакка тартып, отур. Бош. Болот, турабыз эми акырын. Жакшы. Дагы бир жолу кайталайбыз, ушуну эле кайталайбыз. Төшкө жакын тартып, кетти, жакын. Жарайт. Болот. Арча мырза, азыр бул жерде бардыгын тартканга албетте биздин көрсөтүүбүздүн убактысы чектелүү. Аз дагы эмнени көрсөтөбүз? Бизде зал бар азыр. Экинчи залыбыз бар. Ошол жакка барып, ошол жакты көрөлүк. Анда эмес ошол жакка барайын. Кеттик. Ариф деген бул кичинекей кезинен бери мен бул баланы билем да. Анткени биз тренировка кылып жүргөндө бул аябай кичинекей бала болчу. Атасы ушу Токтогул районундагы нан боюнча ушунун атасы аябай жакшы нан жасачу. Бул атасына аябай жардам берип, ошол кезде кичинекей коляскада эле нан салып алып түртүп
коляска менен нан апарып, кайра нан тапшырып бүтүп эле, кайра коляскасы менен тренировка көрүп бакайт этчи. Аябакар бала действительно өзүнүн күчү менен көп нерсеге жетишкен бала да. Буну мен кичинекейинен байкап, карап, мына мисалы үчүн эми жакшы балдарга жакшы отношение кыласың да. Болушу биз менен жакшы сүйлөшүп, секреттер кандай болот айтып берчи деп, ушунчу үчүн биз буга көп секреттерди айтып, бөлүшүп, молодец. Кыргызстандын чемпиону болгон бир нече жолу. Универсиадаларда жалаң призовый месталарда жүрчү. Мастер спорта, Токтогулда азыр күчтүү тренерлердин бири деп айтып кетем. Эмгекчил бала, мындай балдарды только поддержка кылып туруш керек. Токтогулда эң титулованный, эң күчтүү спортсмен бүт Токтогулда. Мактанбай эле го, например, Токтогулда 2 заслуженный мастер спорта бар. Кыргызстан боюнча эч жерде жок заслуженный. Кыргызстан боюнча оор атлетика боюнча 2 заслуженный мастер спорта, бул экөө тең Токтогулдук бүгүнкү күндө. Кыргызстанда 2 заслуженный Токтогулда да. Анан кийин башка КМСлерди, мастерлерди, международниктерди санап бере албайм, анткени аябай көп да. Эсен агайым ошол убакта аябай катуу иштеген, көптөгөн спортчулар чыгарган. Например, бизде көрүп турабыз го. Биздин тренерлер, Майназаров тоже Кыргызстандын сборной командасына алып жүргөн көп жылдан бери. Наркы Майназаров эсен, ошо Ариф агайдын экөөсүнүн айгайыбыз да. Могу фонду азиатский игрда түшкөн сүрөттө почти 80% Токтогулдар да. Кыргызстандын желегин Токтогул көтөрүп жүрдү айта алам да. Көбүнчө. Арифжан мырза, мына кесиптешиңиз айтып өттү да, сизден аябай мындай өзү кичинесинен тырышчаак, ошо нан атасы нан жапчу эле, ошо коляскаларды түртүп тың бала эле деп айтты да. Сиз өзү кантип кызыгып калгансыз ошо спортко? Мен кичинекейимде эсимде бар. Ошо атам ошо чоң өткөн бизди 20 жылынан жатабызда коляска менен агайым, акем деп айтсам эле адашпайм, Руслан акем айтып кеткендей. Коляска менен залга күндө барган күндөрүм болгон. Кеч болуп, мен билесиз. Ошентип барып кызыкчылыгыңыз ошо кичинеңизде эле оор атлетика. Ошол моментте өзүм бир тууган агам, ортончу Музик деген агайым, акем алып келген. Ошо дозу бар болчу спортсмен Нурбек деген штангист. Дозум киргиз. Букам аябай кызыгат, кызыкчумун аябай эле. Ошо ортончу акем киргизген, залга алып келген. Ошо акем себепкер болгон да. Ошол бир моментте ошо тырчак себеби менен келип бир күн эсимде. Неме кроссовкам жок келгем да. Шлепка кийип, ноябрь суукта келгем эсимде ошо. Бир айткан, бутуңа кийбейсиңби? Ошону жок, мисалы. Жок деген ал момент көп жыл болду, 15 жыл болуп калды бери жагы. 20 жыл деле болуп калды. Ошондой моменттер болгон да. Ошол өзүңүз ошондой кыйынчылыктарды өткөрүпсүз, азыр жардам берип атсаңыз керек жаш балдарга. Азыр ошондой баштан өтүп балдарга устасын сыйлаган уста болот деп коет. Мына өзүм агайым Эсенжан Майназаровго чоң ыраазычылык билдиргим келет. Ошо агай көпчүлүктү, көп балдарды даярдады, тарбия берди. Спорттун артынан окуу жайын бүтүрдүк. Спорт менен эле Кудай буйрса мен жетпеген нерселерди мына машыктыруучу болуп иштеп калдым. Кичинекей окуучуларым жетсин деп тилектенип атам, Кудай буйрса. Азыр эми тилекке каршы ошо машыктыруучуңуз жок экен да, азыр кайсы жакта? Азыркы учурда школьный игры болот жыл сайын область боюнча. Ошол жакта тилекке каршы агайым ошол жакка кеткен. Эсенжан Майназаров. Демек, ошол агайыңызга ыраазычылык билдирет экенсиз да, спортко ушундай чоң жеткирген. Агайыма чоң ыраазычылык билдирем. Ошо агайым не только мен көпчүлүктү чыгарды агайым. Чоң ыраазычылык агайым. Үй бүлө тараптан мындай каршылыктар жокпу?
Жок, болгон эмес эч кандай. Таможняда жакшы акча табат элең, ошол жакта Жок, иштебейсиңби мен дегенде? анткени мен спортту баштап ушу менен кетейин деп окуум бүттү, спорттук карьерадан кийин агайым колунда иштеп атам. Эмгектейм. Келечекте кандай максаттарыңыз бар дагы? Келечекте Кудай буюрса ушу балдарды тренировка кылдырып, Азия оюндары, дүйнөлүк чемпионаттарга, Кудай буюрса Олимпиада оюнддарга балдарды дайындап, кыргыз элин сүйүнткөнгө аракет кылабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына өзүңүздөр күбө болдуңуздар. Арифчан мырза албетте аябай жаш келечек муунду тарбиялап жатыптыр. Биз Токтогул районуна ар дайым келе бергенге даярбыз. Анткени бул жерде Кыргызстандын желегин желбиреткен мыкты спортчулар көп чыккан, дагы да көп чыгат деп үмүттөбүз. Арифчан мырза, сизге терең ыраазычылык Сиздерге да чоң рахмат. Иштериңизге ийгилик, дагы көп спортсмендерди тартып ийгиликтерге жетин. Анда эмесе, урматтуу телекөрүүчүлөр, кийинки көрсөтүүдөн жолугушканча саламатта турыңуздар. Сүрүп кел, сыгып, жакын тарт. Хорошо, тур. Жакшы, бул оор атлетика вид спортунун көпчүлүк зыян деп айтылат, ал болбогон нерсе. Мына биздин көп олимпийский вид спорта эч кандай зыяны жок. Урматтуу ата-энелер, балдарыңыздарды спортко бериңиздер. Желекти көтөрөлүк бардыгыбыз береликте. Спортты сүйүңүздөр.